Ата энелик милдетин толук аткарбастан, Ата эне ошо баягы диний көз карашта болгондуктан булар 4 жылдан бери ушул үй бүлө менен алышып келебиз. Диний көз караштан улам Жалал-Абад шаарындагы үй бүлө мектеп жашындагы балдарын окууга жөнөтпөйт. Мамлекеттик кызматкерлер анын эшигин кагып, балдардын окууга болгон укугун коргоого аракет кылганы менен Денчил ата 4 жылдан бери оюнан кайтпай келет. Атанын бул кадамынан улам анын 11 жаштагы уулу жана 8 жаштагы кызы бир да жолу мектеп босогосун аттаган эмес. Баланын билимсиз калбоосу үчүн мугалимдер аргасыз анын үйүнө барып окутууга көндүрүшкөн. Былтырдан бери үйүнө барып келип окутуп атабыз мугалимдер. Ошол жумасына кадимкидей эле буларга ошо канча бир күндө 4 саат, 5 саат окутулса, ошонун баардыгы эле окутулуп атат. Негизги основной предметтерди жанына барып келип окутуп атабыз, калгандарын баардыгын эле онлайн түрүндө. Балдар 2 мугалим барат. Мурун берки бир баласына 1 мугалим барчу эле, азыр 2 мугалим барып атат. Балага үйдө сабак берүү да оңойго турган эмес. Атасы дааватка кеткенде үйүндө эшигин ачпай коюшат экен. Мугалими түшкө чейин өзүнүн классын окутса, түштөн кийин негизги предметтерди окутууга ал баланын үйүнө барат. Жакында эле мугалимдерге дагы тоскоолдук жаралган. Анда уулунун балагат жашына келгенин, аял киши сабак бербейт деген каршылыгы болгон. Бул боюнча да түшүндүрүү иштери жүргөн. Анын 8 жаштагы кызы да атасынын каршылыгынан өз учурунда мектепке тартылбай, быйыл гана 1-класста үйүндө окутулууда. Азыр 2 баласы да журналга катталган, кадимкидей эле окуп атышат. Балдары тамга тааныйт, жазууда жумуштарды аябай татынакай жакшына жазышат. Маяна төлөнбөйт кошумча мугалимге. Кошумча маяна төлөнбөйт, бирок биз эми балдардын сабактан артта калып, билимсиз болуп калбасын деген шартта мугалимдерге дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мугалимдер менен биргеликте өзүбүз ошондой иш алып барып атабыз, өзүбүздүн демилгебиз менен. Социалдык адистер балдарды мектепке тартуу жаатында бул үй бүлө менен 4 жылдан бери алышып келерин айтышат. Ата энелик милдетин толук аткарбай жатат деп жакында эле жергиликтүү бийликке кайрадан кайрылышкан. 24 январда атайын отурум өтүп, анда тийиштүү кызматтардын баарына тапшырма берилген. Билим алуусуна шарт түзүп бербестен, ата энелик милдетин толук аткарбастан, баланын укугун тебелеп жаткандыгына байланыштуу мына биз 4 жылдан бери ушул үй бүлө менен алышып келебиз. Тийиштүү органдардын баардыгы бул үй бүлө менен иш алып барып, биз шаардык сотко кайрылып, ата энесине чара көрүү жагын, баланы окууга мектепке тартуу жагын маселени коюп келгенбиз. Биз эми азыр мына кечээ күнү кайрадан бул маселени жанагы ата энелик милдетин толук аткарбай жатат деп шаардык мэрияга балдар иштери боюнча комиссиясына кайрылдык. 24 январь күнү Жалал шаардык мэриясынын токтому чыкты. Балдарды эл катары, бала катары балалык доорун сүрүп, баланын укугу тебелебемесин деп кайрадан баардык тийиштүү органдарга тапшырма берилди. Баланы мектепке тартып, балдар менен кошулуп, окушусун экөө теңдепчи. Азыр ошонун үстүнөн иш алып барып жатабыз. Ошол бул жаш жетилип өспүрүмдөрдүн энеси жаңыдан төрөп, 10 күндүк ымыркай менен болгондугуна байланыштуу биз азыр баягы жанагы ал ымыркайдын дагы укугун коргошубуз керек да. Анан ошого кичине бир баягы 40 деп коебуз, ымыркайлардын. Мына ошо кичине бир дагы бир 15 күн булар торолуп, кичине өздөрүн эметпейинче тура туралы деп атабыз. Азыр Кудай кааласа да бир жумадан кийин биз кайра ошол мэриянын берген тапшырмасын, токтомун ишке ашыруунун үстүндө иш алып барабыз. Бул үй бүлөнүн баласын мектепке жибербей жатканы 2019 жылы белгилүү болгон. Ал өзүм үйдөн окутуп алам деген пикир менен уулун мектепке жиберүүдөн баш тарткан. Бул жагдай жергиликтүү бийликтин комиссиясында каралып, дин өкүлдөрүнө да жүктөлгөн. Ошондой эле укук коргоо органдары тарабынан түшүндүрүү иши бүгүнкү күнгө чейин жүргүзүлүп келет. Ушул ардын тынчтык боюнча биз буга чейин түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Ал баланын өзүнө бир канча ирет айтканбыз. Негизи булар баягы инкар якын немесинде, тайфасында бирок бул баягы адамдын өзүнүн аң сезими ушундай экен да. Негизи динибизде мындай нерсе жок да. Ар тараптуу илим алыш керек. Сеники меники деп бөлүнбөш керек. Диний көз караш, дүйнөгө көз караш эмес, баардыгы жараткан дегендин өзүнүн илими. Ошо мектепти толук бүтмөйүнчө бул исламий жак түшүнүштө да кыйын болуп калат да. Мисалы үчүн баягы кыргыз тилин окуш үчүн өзүнүн баягы немелери бар. Ошол сыяктуу бул араб тилинин грамматикасын окуш үчүн ошо кыргыз тилдеги баягы жөндөштөргө түшүш керек да.
грамматикага. Ошон үчүн араб тилин толук өздөштүрүш үчүн дагы ошол биздин бүгүнкү күндө илимдерибиз керек. Ошон үчүн мектепти толук бүтүш керек. Андан кийин каалаган тармакта окуса болот да. Анан бир тараптуу болуп алган бул жакшы эмес. Баягы өзүнчө неме болушлук бул исламда көрсөтүлгөн эмес да. Эгер биз мындан азыр кабарыбыз жок экен ушул акыркы учурларда. Эгерде дагы ошондой жөнөтүп айткан болсо, мүмкүн бир ошо шаардын имамын алып, барып дагы түшүндүрүп коюшка биз эмебиз бар, убактыбыз барып айтабыз дейбиз. 2020 жылы шаар прокуратурасы жубайлардын үстүнөн жашы жетелик баланын билим алуусун камсыз кылууга милдеттендирүү боюнча шаардык сотко доо арыз келтиришкен. Арыз сот тарабынан толугу менен канааттандырылган. Мындан сырткары баласын окутпай жаткан ата боюнча 2020 жылдын сентябрь айында Жалал-Абад шаардык соту экстремисттик уюмду түзүү беренеси боюнча да күнөөлүү деп таап 2 жылга эркинен ажыраткан. Жаздык кодексин пробациялык көзөмөлдү колдонуу менен ага 1 жыл пробациялык көзөмөл колдонулган. Тактап айтканда ал 2021 жылы пробациялык көзөмөлдө болгон. Облустук милициянын маалыматына ылайык, ал 2019 жылы Якын Инкар диний агымынын активдүү мүчөсү катары каттоого алынган. 7-канал сөз болуп жаткан ата менен байланыша алган жок. Жакында эле өлкө башчы Садыр Жапаров мектепке тартылбай калган балдарды аныктоо жана алардын билим алуусу боюнча чараларды көрүүгө тапшырма берген. Анда балдарынын билим алуусу үчүн зарыл чараларды көрбөгөн же чектеген ата-энелердин жоопкерчилигин караган мыйзамдын долбоорун иштеп чыгуу белгиленген. Бүбүсара Орозалиева, Шарзат Эгембердиев, 7-канал, Жалал-Абад.